Менин жаңы каналыма кош келиңиздер достор. Мен бүгүн силерге эгер жер айланбай калса, кандай кесепеттерге алып келерин айтып берем. Анда эмесе кеттик. Эгерде биздин жер токтоп калса, бир нече нерсе болот. Бул катастрофалар адам затын жок кылып салышы мүмкүн. Биздин планетабыздын тегеренүү ылдамдыгы саатына 1670 км. Эгерде биздин планета дароо токтой турган болсо, тоолор, жаныбарлар, адамдар, имараттар жердин бетинен дароо сүрүлүп жок болот. Элестетип көрүңүз, сиз унаада саатына 1,5 км ылдамдык менен баратасыз. Анан дароо токтоттуңуз. Сиз менен ошондо эмне болмок? Эч кандай жакшылык болбойт. Эгерде биздин планетабыз дароо токтой турган болсо, сиздин денеңиз, эгерде сиз экватордо болсоңуз, ал токтобой саатына 1600 км ылдамдыкта кете берет. Эгерде сиз полюста болсоңуз, сиздин ылдамдыгыңыз 1325 км түзөт. Эң жай ылдамдык дал ошол полюстарда болот. Демек, ошол жакта жашаган адамдар аман калышы мүмкүн. Бирок ал адамдардын майрамы бир аз эле созулат. Себеби ал жерде катуу борон башталат. Анткени океан токтобой кете берет. Ошондуктан тирүү калгандардын баарыны килтеген цунами басып кетет. Ал эми шамалдын ылдамдыгы максималдуу тез болот. Анын себебинен бүт планетада өрт чыгат. Ушундай тозокто бирөө тирүү калса, аларды баары бир вулкандар жарылып, кайнаган лавалар менен өрттөп, жок кылып өлтүрүп салат. А биздин жер болсо катуу эмес. Биздин жер алманын кабыгы сыяктуу. Биздин жер астында суюк магма жана ядро бар. Алар деле айланат. Эгер биздин планета дароо токтой турган болсо, жердин ичиндеги суюктуктар айлана берип, жерди тешип чыгат. Анын себебинен тарыхта болбогон эң күчтүү жер титирөөлөр башталат. Сиз күтпөгөн жердеги вулкандар атып баштайт. Ошондуктан менимче бул планетада эч нерсе тирүү калбайт. Видеонун башында айткандай эле, ар кандай катастрофаларды күтүүгө болот. Ошондуктан алардын ар бирөөсү баары бир адамзатты жок кылат. Бирок эң кызыгы, бардык катастрофалар бир эле убакытта башталат. Биздин тирүү калуу мүмкүнчүлүгүбүз 0 барабар эмес, тескерисинче -1. Анан эң өкүнүчтүүсү, эгер биздин планетабыз дароо токтой турган болсо, ал кинетикалык энергиянын айынан дароо миллиарддаган бөлүктөргө чачырап кетет. Бирок космонавттарга жыргал. Өлөрдүн астында алар деле бир чоң фейерверк көрүшөт. Эми элестетип көрүңүз, эгерде жер дароо эмес, акырын токтосо эмне болот? Мейли, элестеткиле, биздин планетабыз шашпай бир нече айдын ичинде жай токтоп калды. Эмне, ошондо эч кандай катастрофа болбойт дейсиңерби? Кыялданбагыла. Бир сутка 365 күнгө барабар болот. Планетабыздын жарымына 1 жыл бою күн тиет, ысып кайнап кетет. А башка жагында болсо 6 айлык капкараңгы кыш келет. Ал эми жаныбарлардын көпчүлүгү болсо мындай нерсеге көнө албай дароо кырылып кетет. Кургакчылык менен океандын бөлүнүүсү башталат. Борборду четтөөчү күч жок болуп, океандын суусу экваторго барбайт. Окумуштуулардын айтымында, биздин жерде бир эле континент калат. Ал экваторго жапжакын болуп калат. Океан болсо экиге эле бөлүнөт. Түндүк жана түштүк. Ал эми Европанын бүт өлкөлөрү, Россия, Канада, Аргентина суу астында калып кетет. Африка болсо такыр эле чөкпөй ошол бойдон турат. Ал жердегилер жыргап атат десиңерби? Жок. Алар бизден да көбүрөөк сыздайт. Биз го тез эле көз жумабыз. Аларды болсо радиациянын айынан рак оорулары сыздатат. Себеби биздин жерибиз токтоп калганда, жерибиздин ортосундагы ядро ал деле токтоп калат. Эгер ал айланбай турган болсо, жерибизди коргоп турган магниттик талабыбыз деле жок болот. Ошондо күндүн радиациясы баарыбызды жок кылат. Эми эң жаман кабарларга өтөлүчү. Азыр так ушул учурда биздин жер акырын токтоп баратат. Ай менен жердин ортосундагы толкун күчтөрү ар 100 жылда жерди 2 миллисекундка токтотуп турат. 40 миллион жылдан кийин биздин суткабызда 25 саат болот. Бизде жакшы кабарлар деле бар. Биздин планетабыз токтогон күнү жерде эч ким болбойт. Анан да биздин жер токтогуча аны күн өзү соруп кетет. Себеби бир 5 миллиард жылдан кийин биздин жер кызыл гигантка айланат. Өлчөмү эң чоң болуп, биздин планетаны жутуп алат. Мына ушундай. Кана достор, видео жактыбы? Мен улантайынбы? Анда лайктан баскыла, досторуңар менен бөлүшкүлө. Кое тур. Каналга кошулдуңбу, жазылдыңбы? Баракелде. Көрүшөбүз.